Азаматсыздарбы, менин татынакай окуучуларым. Азыр кыргыз тили сабагынан ден соолук деген тема менен таанышабыз. Алгач бардыгыбыз кыргыз тил китеп, дептер, сөздүк дептер, ручкаларыбызды столдун үстүнө коюп алабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын негизги максаты ден соолук жөнүндө кеңири маалымат алабыз. Тапкычтыкка, ойлоо сезимдерибизди жогорулатабыз. Шамдагайлуулукка, сезимтал болууга жана ошондой эле ден соолугубузду сактай билүүгө тарбияланабыз. Балдар, сабакты баштоодон мурда мен бир суроо бергим келип жатат. Календар боюнча ден соолук күнү качан деп ойлойсуңар? Албетте бул 7 апрель. Азаматсыздар, сабагыбызды биринчи тапшырмасы менен тааныштырайын. Биринчи тапшырма сөздүк менен иштейбиз. Ден соолукка байланыштуу жаңы сөздөрдү сөздүк дептерлерибизге ачып жазабыз. Биринчиси ал жайы, самочувствие, жөтөлдү, кашель, кыйналган жок, не испытывал трудностей, өтүлгөн, пройденный, суук тийиптир, простудился, чүчкүрдү, чихал, эти ысыды, поднялась температура. Сөздүк дептерибизге котормосу менен жазып алдык деген үмүттөнүм. Азаматсыздар, кийинки тапшырмага өтөбүз. Экинчи тапшырма ден соолукка байланыштуу этиш сөздөрдү жактап чыгабыз. Жактоону дагы биз мурдагы сабактарыбызда эң сонун үйрөнгөнбүз. Кана эмесе балдар, чүчкүрдү деген сөздү жактайбыз. Мен чүчкүрдүм. Сен чүчкүрдүң. Сиз чүчкүрдүңүз. Ал чүчкүрдү. Мен жөтөлдүм. Сен жөтөлдүң. Siz жөтөлдүңүз. Ал жөтөлдү. Кана эмесе балдар, азаматсыздар, азыр бул тапшырмабызды дептерлерибизге жазып алабыз. Кийинки тапшырмага өттүк. Үчүнчү тапшырмабыз балдар, Жазгүлгө эмне болду деген текст берилген. Бул текст үстүндө иштешибиз керек. Азыр бул текстти мен көркөм окуп берем. Андан соң суроолорго жооп беребиз. Жазгүл эти ысып, чүчкүрүп ооруп калды. Тамагы аябай ооруп, жөтөлдү. Апасы аны дарыгерге алып барды. Дарыгер Жазгүлдү көрүп, дары жазып берди. Ага суук тийиптир. Жазгүл бир жума үйдө жатып калды. Курбулары күнүгө телефон чалып, Жазгүлдүн ал жайын сурап турушту. Мерим менен Диана өтүлгөн темаларды, тапшырмаларды айтып берип турушту. Жазгүл мектепке келгенде сабактарына кыйналган жок. Анда эмесе балдар, текстти мынакей кунт коюп уктук. Эми суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо: Жазгүлгө эмне болду? Аны эмесе бирге жооп бергенге аракет кылабыз. Жазгүл эти ысып, чүчкүрүп ооруп калды. Экинчи суроо: Дарыгер эмне кылды? Дарыгер Жазгүлдү көрүп, дары жазып берди. Үчүнчү суроо: Кимдер ал жайын сурап турушту? Курбулары күнүгө телефон чалып, Жазгүлдүн ал жайын сурап турушту. Төртүнчү суроо: Окуусуна кимдер жардам беришти? Окуусуна Мерим менен Диана өтүлгөн темаларды, тапшырмаларды айтып берип турушту. Балдар, 5-чи суроо өзгөчө. Силер курбуларыңарга жардам бересиңерби? Бул суроого өз алдыбызча жооп берүүгө аракеттенебиз. Кийинки тапшырмабыз балдар, берилген этиштерди дагы эле жактайт экенбиз. Эмесе
Бул жерде кыйналган жокмун деген татаал этиш берилген. Бул этишти жактайбыз. Баштадык. Мен кыйналган жокмун. Сен кыйналган жоксуң. Сиз кыйналган жоксуз. Ал кыйналган жок. Ал эми балдар көптүк санда. Биз кыйналган жокпуз. Силер кыйналган жоксуңар. Сиздер кыйналган жоксуздар. Алар кыйналышкан жок. Азаматсыздар, бардыгыбыз видеону токтотуп туруп, дептерлерибизге көчүрүп жазып алабыз. Ушуну менен балдар бүгүнкү 4 тапшырмабыз аткарылып бүттү. Эмеси үйгө тапшырмага көңүл бурабыз. Үйгө тапшырма балдар. Берилген этиштерди терс формага айландырып жасашыбыз керек. Биринчисин мен жасап берем, калганын өзүбүз аракеттенебиз. Мен чүчкүрүп жатам. Терс формада. Мен чүчкүргөн жокмун. Экинчиси, сен жөтөлүп жатасың. Терс формада. Сен жөтөлгөн жоксуң. Калгандарын балдар өз алдыбызча жасап мага жөнөтөсүңөр деген ойдомун. Эмесе бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна чыкты. Сабакты аяктоодон мурда мен бир жакшы сөз менен аяктагым келип турат. Ден соолук байлыктан кымбат. Балдар, азыркы кырдаалга байланыштуу дүйнөлүк көйгөйдүн натыйжасында ден соолук байлыктан кымбат экендигин бардыгыбыз билип турабыз. Анда эмесе сабагыбыз өз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар. Кийинки сабакта жолугушканча аман болуңуздар. Көңүл